Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо, биз бүгүнкү онлайн түрүндөгү тарбиялык саатыбызды баштап алсак. Конт коюп угуп тургула. Сабагыбыздын темасы оорукта кызмат өтөгөндөр. Сабактын максаты 1941 жылдан 1945 жылга чейин болуп өткөн улуу ата мекендик согуш тууралуу маалымат алышат. Экинчи, оорукта кызмат өтөгөндөр тууралуу билишет. Үчүнчү, улууларды сыйлоого, мекенди сүйүүгө тарбияланышат. Оорукта кызмат өтөгөндөр дегенде эле биз биринчиден улуу ата мекендик согушту элестетүүгө болот. 1941 жылдан 1945 жылга чейин болуп өткөн Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттик Германия тарабынан апаат күндөр башталып, согуштун жалыны каптап, айылдагы баардык курал кармоого жарактуу делген мырзалар согушка аттанышып, энелер уулдарын, келиндер жолдошторун узатып кала беришет. Мына ошентип, айылда жалаң гана жаш балдар, аялдар, кары картаңдар калат. Алар дагы жөн олтурбастан согуштун биринчи күнүнөн эле жеңиш үчүн өздөрүнүн болгон күчтөрүн аябастан эмгектенүүгө өтүшөт. Тылда фронттогудай иштөө үчүн Фрунзедеги жаштардын демилгеси менен фронттук бригадалар түзүлөт. Жана алар фронт үчүн болгон күч-аракеттерин жумшашат. Согуш жылдарында согуштук чарбалык жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү иштерди аткарган. Согуштун башталышында эле адамдар көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, өнөр жайлар, өлкөнүн айыл чарбасы да чоң кыйроого учураган. Анткени душмандар өлкөнүн эгин өндүргөн аянттарын, кант кызылча эккен жерлерде буудо малдарды басып алып, айыл чарбасында иштеген тракторлор, аттар фронтко алынган. Жада калса, айыл кыштактагы эр бүлөлөрдүн көбү фронтко аттанган. Натыйжада айыл чарбасынын түйшүгү бүт бойдон аялдардын, балдардын, кары картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Алар күнү-түнү фронт үчүн эмгектенишкен. Мындан улам айыл чарбасынын эмгекчилери болуп көрбөгөндөй күчүрмөндүүлүктү көрсөтүшкөн. Техниканын жетишсиздигинен улам көп жумуштар кол менен бүтүрүлгөн. Кыргызстандын эмгекчилери оор кыйынчылыктарга карабастан фронттогу жоокерлерди азык-түлүк, курал-жарак менен камсыз кылып турушкан. Керек болсо, өздөрү ачка калгандыгына карабастан, калк өздөрү чогулткан тамак-аш, алтын-күмүш жасалгаларын баарысын фронтко жөнөтүп турушкан. Көрдүңөрбү балдар, биздин бейпил турмушта жашообуз үчүн чоң ата чоң энелерибиз кандай гана эмгектерди жасашпаган. Мына ушундай унутулгус күндү баяндап, биздин улуу акын жазуучуларыбыз өздөрүнүн ырларын, чыгармаларын калтырып кетишкен. Мисалы алсак, Чыңгыз Айтматовдун Жамила повести. Андагы элдер фронт үчүн күнү-түнү өз жанын аябастан эгин оруп, жалпы жапыр эмгектенишип, аны нормадан тапшырышып, аларды ун кылып, нан жасап, фронтко жөнөтүп турушкандыгы баяндалат. Балдар, бүгүнкү темага абдан сонун түшүндүңөр деп ойлойм. Сабагыбызды бышыктап алыш үчүн төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар. Мына ушундай кыйын күндөр өтүп, 1945 жылдын 9 майында фашисттик Германия жеңилип, өлкөбүз жеңишке жетишет. Баса балдар, айткылачы, быйыл улуу ата мекендик согуштун канча жылдыгы белгиленет? Азаматсыңар.
Быйыл Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдыгы белгиленет. Мына ушул учурдан пайдаланып, баарыңарды келе жаткан улуу жеңиш күнүңөр менен куттуктап кетейин. Жеңиш күнү бул. Унутулбас эрдик, түбөлүк ардак, өчпөс от, ыйык ата мекен, түбөлүк таазим, түбөлүк жашоо, улуу жеңиш майрамыңыздар менен.